Салам достор, бүгін 8 май болып қалды. Бүгін клубника бойынша сөз қылайын деп тұрам. Таң атпай, ушинтип тұрып, клубникаларды тере баштадық. Экспортерлар да көбейе баштады. Акыркы күндөрү баасы бирөөсү 170 десе, бирөөсү 180ден алып кетебиз деп атат. Алар дагы калибрине жарыша, состояниясына жарыша алып атышат. Ошол себептен дыйкандар силер да аракетиңерди кылып, келген эле баага берип салбай, бир аз клубникаңарды кармап, базарларга алып чыгып дегендей аракетиңерди кылсаңар, баасы бир аз көтөрүлүп кала беле деген ой менен бөлүшөйүн деп турам да. Себеби экспортерлордун ортосунда да конкуренция жаралып атат да, ар бири иштеп калайын деп атат. Биздин клубникалар бышып, алардын деле мээнети бар. Аларды баягы жамандап, аларга бербегиле деген сөз эмес. Бул биз өзүбүз аракет кылып, кылган мээнетибизге бир аз үйсөкпү деген ой менен бөлүшөйүн деп турам да. Келгенин эле берип сала бербей, постоянно алып барып тапшырып жүргөн жерлерге эме кылбай, баягы баасын көтөргөнгө аракет кылсак, бул өзүбүздөн зависит эткен нерсе да. Базарга алып баргыла, точкаларга алып чыгып саткыла, ошентсеңер анан мындай жылыш болобу дейм да. Келген эле баага бере бербейчи. Ошого жакшы мөмөлөрүңөрдү состояниясына да карагыла. Ошол. Салам достор, бүгүн 8 май болуп калды. Бүгүн клубника боюнча сөз кылайын деп турам. Таң атпай, ушинтип туруп, клубникаларды тере баштадык. Экспортерлор да көбөйө баштады. Акыркы күндөрү баасы бирөөсү 170 десе, бирөөсү 180ден алып кетебиз деп атат. Алар дагы калибрине жарыша, состояниясына жарыша алып атышат. Ошол себептен дыйкандар силер да аракетиңерди кылып, келген эле баага берип салбай, бир аз клубникаңарды кармап, базарларга алып чыгып дегендей аракетиңерди кылсаңар, баасы бир аз көтөрүлүп кала беле деген ой менен бөлүшөйүн деп турам да. Себеби экспортерлордун ортосунда да конкуренция жаралып атат да, ар бири иштеп калайын деп атат. Биздин клубникалар бышып, алардын деле мээнети бар. Аларды баягы жамандап, аларга бербегиле деген сөз эмес. Бул биз өзүбүз аракет кылып, кылган мээнетибизге бир аз үйсөкпү деген ой менен бөлүшөйүн деп турам да. Келгенин эле берип сала бербей, постоянно алып барып тапшырып жүргөн жерлерге эме кылбай, баягы баасын көтөргөнгө аракет кылсак, бул өзүбүздөн зависит эткен нерсе да. Базарга алып баргыла, точкаларга алып чыгып саткыла, ошентсеңер анан мындай жылыш болобу дейм да. Келген эле баага бере бербейчи. Ошого жакшы мөмөлөрүңөрдү состояниясына да карагыла. Ошол. Салам достор, бүгүн 8 май болуп калды. Бүгүн клубника боюнча сөз кылайын деп турам. Таң атпай, ушинтип туруп, клубникаларды тере баштадык. Экспортерлор да көбөйө баштады. Акыркы күндөрү баасы бирөөсү 170 десе, бирөөсү 180ден алып кетебиз деп атат. Алар дагы калибрине жарыша, состояниясына жарыша